Борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсү боюнча Бишкек шаардык кеңешке 7% бөгөттөн өткөн 6 партия жеңишке жетти. Алар Эмгек, Ак Бата, Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Ынтымак, Ата журт Кыргызстан жана Биздин эл. Аталган партиялар үчүн 84.842 адам добуш берген. Ош шаардык кеңешке 4 партия өттү. Партиялардын арасынан көпчүлүк добушка Ата журт Кыргызстан ээ болду. Кийинки орундарда Улуттар биримдиги, Ыйман Нуру жана Ынтымак партиялары. Россиянын аймагында жасалма документ колдонгондорго кылмыш жоопкерчилиги каралганын Ички иштер министрлиги эскертет. Маалыматка караганда, азыркы мезгилде Россияда эмгектенип жүргөн мекендештердин арасында жасалма ID карта жана айдоочулук күбөлүктөрдү колдонгондугу үчүн кармалгандар көбөйгөн. Жоголгон, мөөнөтү бүткөн же башка себептер менен документтери жок жүргөн мигранттар аны мыйзамдуу жол менен албастан жасалма бүтүрүп жатышат. Бул үчүн Россиянын кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопко тартуу каралды. Андыктан документтер жоголсо, полицияга арыз менен кайрылып, андан кийин өлкөнүн консулдук бөлүмдөрүнө барып мыйзамдуу жол менен алыңыздар деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлиги жасалма документтерди сунуштагандар тууралуу Россиядагы өкүлчүлүккө кабарлоону өтүнөт. 12 апрелде Бишкек шаардык соту Курсан Асановдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, саясатчы үй камагына чыгарылды. Эске салсак, Курсан Асанов Ички иштер министрлигинин имаратын басып алууга аракет жасаган деп айыпталып кармалган. Ал Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 355-беренеси менен айыпталууда. 12 апрелге караган суткада өлкөдө 145 кишиден вирус аныкталды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 2 жана Ысык Көл облусунда 1 бейтап каза болду. Учурда Бишкек-Ош жолундагы Жалал-Абад маданият участкасында асфальт төшөө иштери башталды. Аталган участактын 20-чакырымында асфальт төшөлүп, баш аягы 67 чакырымдык жол оңдолуп, көпүрөлөр, аялдамалар, суу түтүктөрү калыбына келтирилет. Аны менен бирге тротуарлар, жол белгилери, коопсуздук тосмолору орнотулат. Оңдоо иштерине 150 жумушчу жана 80 техника тартылып, жолдорду куруп жаткан ишкана жеринде саатына 210 тонна чыгарган асфальт бетон заводун ачты. Кыргыз темир жолу ишканасы билдиргендей, Бишкек-Нарын-Тору-Карт жолундагы Боом Капчыгайынын 117-118 чакырымында таш кулатуу иштери жүргүзүлүүдө. Буга байланыштуу поезд жана автоунаалардын өтүшүнө 12 апрелден 16 апрелге чейин саат 9:00-дон 15:00-га чейин убактылуу чектөөлөр киргизилди. Боом Капчыгайында кооптуу аймактар көп болгондуктан мезгил-мезгили менен тазалоо иштери жүрүп турат. Сауд Аравиясынын жогорку соту 11 апрель күнү жаңырган айды көрө албагандыктан 12 апрелден тарта пландалган орозону жылдырды. Ушундан улам 12 апрель күнү Египет, Ирак, Тунис, Ливан, Кувейт, Йемен, Оман жана Бириккен Араб Эмираттар мамлекеттеринде орозо шейшемби же шаршемби күнү башталышы мүмкүн. Ал эми Кыргызстанда Рамазан айынын 1-күнү 13 апрелге белгиленди.